жалған адамзат білген заты жоқ Алладан ұлықман бұл динден. Аллах меримді, ырайымды, кечиримді, ибадат қыл ей пенде, құлысың сен кимдин? Тобо қыл ыйық Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Мухаммад елші қылған Аллам. Ей момындар барыңар Алла Таллаға. Момындар силер тобо қылғыла, Аллаға тобо қылғыла. Пайғамбарым Мухаммад алейхи вассалам. Ей момундар намаз диндин тиреги деп айтқан. Амалдар ниетке жараш екен ақиқатта. Адалду амал қыл ей пенде, адашпа. Тобо қыл ыйық Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Мухаммад елші қылған Аллам. Ей момындар барыңар Алла Таллаға. Момындар силер тобо қылғыла, Аллаға тобо қылғыла. Мейірімді жана боорукер жараткан Алла Тааланын ысымы менен баштамакчымын. Рамазан айында жүрөктөр жумшарып, тилектер кабыл болуп, сүйүнүчүңүздөр көп болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбызды Алла Таала чакырып, Мираж кечесинде асмандарга көтөрүлгөндө алдына шарап, суу, сүттү коюп, Жабырейил периште сураган экен. Кайсынысын тандайсың деп. Сүйүктүү пайгамбарыбыз үммөтүмдүн жан дүйнөсү сүттөй ак болсун, таза болсун деп сүттү тандаган экен. Бүгүнкү темабыздагы сүт жана адал азыктары жөнүндө маек болмокчу. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Ордо Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер. Үй-бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй-бүлө бул чексиз кубаныч. Үй-бүлө бул керемет сенин жаныңда. Дайыма сүйүү. Белая река. Ар бир үй-бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп,
фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аялуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камыр даярдап, аларга ар түрдүү калыптарды берип, кооздоп жасачубуз. Апамдын рецепттерин мен түбөлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Анын жардамы менен ар бир жолугушуу мен үчүн кайталангыс болду. Рахмет чайы. Бул ар бир чыныдагы чайдын кынтыксыз түсү, даамы жана жагымдуу жуты. Рахмет чайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы. Алла Таала дүйнөдөгү бардык мусулман калкынын бүт эле адамзаттын тилеген максатына жеткирип, ооругандарга шифа берип, ойлогон максаттарын ишке ашырып, кайгыргандардын жүзүнө жылмаюу берип, Рамазан урматына баарыбызды сүйүндүрсүн, тилегибизди суудай, тилегибизди сүттөй ак кылсын. Сүт демекчи бүгүнкү мейманыбыз ушу адал маселесинде сүйлөшмөкчүбүз. Канттагы сүт заводунун негиздөөчүсүнүн бирөө Кадыров Сүйүндүк мырза. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиз. Сүт менен иштеп аткан Сүйүндүк мырзанын орозосу кандай кетип атты экен деп баштайлычы. Рахмат. Биринчиден ушу баардык мактоолор Алла Таалага болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алланын рахматы жана салаваттары болсун. Бул Рамазан айында биринчиден ушул кармаган биздин замандаштардын орозосу кабыл болсун. Ушул Рамазан айында бизди жакка чакырып, ушундай биз менен маек курабыз дегениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул деги эле мүмкүнчүлүк болуп атат. Ушу кыргыз элинин орозодогу ушул кармаган орозосу кут болсун деп бир жакшы куттуктуу айтат элем. Биз ушул сүттү иштетип, сүт адал азык чыгарган бирден бир ишкана катары ушул ишкананын жааматтын атынан, ошолордун бизде канчалаган дыйкандар бар, ошолордун атынан ошол бирден бир куттуктап кетким келет. Ушул кармаган орозоңорду Алла Таала үчүн кармаган орозоңор кабыл болсун, ушу тилектериңер кабыл болсун, ушул кылган дуаларыңар кабыл болсун деп ошол көптөр аша жакшы дуа тилектерди айтып атат. Ошол дуа тилектерди Алла Таалам кабыл кылсын. Алла разы болсун. Биз деле ошо сүт ичип калабыз деп чакырдык. Жылмаюудан кийин менин угушума караганда, билишиме караганда 98-жылы негизделген завод, сүт завод. Ал кезде эми адал арам деген маселе билчүмесиздер да. Качан бул адал маселеге мындай кадам салдыңыздар? Бул 98-жылы бул биздин ишканабыз Бишкектеги сүт заводу бар, Бишкек сүттен. Ошонун кичинекей сепараторный цех болгон да. Ошондон бери иштеп келатат. Анан кичинекей чакан ошонун бөлүгү эле болчу. Анан ошол өзүнчө 2000-жылдарда өзүнчө бөлүнүп кеткен. Анда биз билчүмес элек. Анан ошондон бери кичинекей завод кылып, казеин чыгарчы, анан май чыгарчы, ушундай кичинекей көлөмдөгү иштетилип келген сүт завод эле да. Анан 2008-жылдардан бери биз алдык, ошондо баштап анан өзүнүн модернизация кылып, бүгүнкү талапка шайкеш келтирип, ошонун кубаттуулугун көбөйтүп, ошону иштетип баштадык. Адал азыктарына алганыбызга караганда 2 жылдан 3-жылга жылга кетти. Бул эми бизде кийинчерээк түшүнүк пайда болду ушул адал деген. Бизде бул адал өзү сертификат берилет, халал деп. Бул международдук стандартта айтылганда халал болуп айтылып атат. Так биздин кыргыз тилинде адал деп, ошол адал азык өтөлүү деп ушул жерде иштеген момун мусулмандары көптөгөн алымдардан сурап кандай болот, эмне болот десек, ошол өткөнүңөр жакшы дейт. Анан ошонун тактыктап өзүнчө 22 ISO 22 деп международдук талаптар боюнча өзүнчө сертификат бар. Ошо сертификатты алгандан кийин бул сертификат адал деген, халал деген сертификат алыш жеңилирээк болду да. Эми сүттү деле адал деп эле кое койсоңарбы дегенге кандай жооп бересиз? Бул сүт азыктардан көп нерселер жазылат. Сүттөн ошол эле йогурттар жазылат, ошол эле кефир жазылат, ошол эле сыр жазылат. Ошолорго кошулганга кошумчалар бар. Ошо кошумчалардан именно ошол көбүнчө сырды ала келсек, сырды уютуу үчүн
уюткуч кошулат. Закваска дейбиз орусчасы. Ошол закваска көбүнчө ачыткыны, ошо ачыткыны көбүнчө жанакыл малдардын ички агарынан жасалат да. Ошол алып жасалганда ошонуку халал болуш үчүн, ошону адал болуш үчүн маселе ошол экен да. Көбүрөөк маселе ошондон болот. Ошол биз уюткуларды алардан мурун ошо уюткусу башынан туура болуш керек. Анан ошонукун алып, анан ишенич болуш керек эдемдер, кардарларда ушул адал экен деп. Ошол алып атканда уюткуну сатып алып атканда ошонун сертификаттарын алабыз. Сүйүктүү пайгамбарыбыз дагы ошо сүт жөнүндө айткан хадистер бар. Ден соолукка өтө пайда, кылып аткан иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Анан бир мындай суроом бар да. Сүттү кантип чогултасыздар? Мына таласта бар, көлдө бар, мен билишимче да. Силер чүй боорунан чогултасыздар да? Биз чүйдө чогултабыз, анан үймө кудурасыңар. Бул эми Кандай машакаттар бар чогултканда? Бул эми сиз айткандай бул сүт өзү жакшы азык. Өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып берген сүт жакшы экенин. Анан сүттү чогулткан эртең менен эрте ошол саат таң ата электе 4-тө чыгат жайында. 4-тө чыгып саат 7ге чейин чогултуп келет. Ар бир ошо сүт чогулткан ишкерлер бар. Бир ишкер ошол 100-150 үйгө чейин түтүнмө-түтүн кыдырып ошону алып келет. Эми ушул сүт чогултканда өзүнчө кызык. Биздин казактар келип Казакстандан ишкерлерге таң калышат. Кыргызстанда ушунчалык жакшы өнүктүрүпсүңөр. Бизди тамашалап калат, силер кытайлардай эле болуп калыпсыңар деп. Ушунчалык жакшы системага коюлган. Кытайлар бизден үйрөнгөн эмес. Кытайлар бизден үйрөнгөн эмес, кытайлар үйрөнө албай жүрөт. Ушуга чейин аякта сүт жакшы өсө элек да. Анан иштеген иштермандар көп да. Себеби ошо бүгүнкү күндө базардын талабы, рыноктун талабы ушундай болду. Таза жакшы сүт алып келиш үчүн эртең менен эрте туруп, машинесин такталап, тазалап, жууп алып, анан ар бир үйдүкүн өткөрүп аткан жанагы фермерлер менен сүйлөшүп, ушуну таза бергиле, тартып албагыла, сепарациядан өткөрүп албагыла, майын алып албагыла, жылытып ийбегиле, муздак жерге сактагыла деп ушул эртең менен кечинде саала турган болсо, эртең менен кечинде үймө үй кыдырып чогултушат. Кээ бир жерде бир эле маал чогултат, кээ бир жерде. Бирок ошо чогултканга жараша ошонун аралыгы дагы тез болуш керек. Ошол 30 километр аралыктагы жерге бирден сүт алынчу жайларда, пункттарда ачылган да. Ошол пунктка алып келип коюлат, анан анализдер алынат, текшертилет. Ошол кечээки эле бүгүнкү эле свежий сүтпү, аны такташат. Суу кошулбаган, кошулбаган, аны такташат. Сиз айткандай ирип кеткенби, ириген эмеспи, аны кошулат. Ошонун баарын ар бирин тактап, анан сорттоп, анан кайсы азыкка кайсы сүт жарайт деп анан ошону алып алат. Саат 7ге уже 6-дан 7ге чейин уже келип башташат жана сүт алуучу жайларга. Ошол жерден анан муздатылып, анан заводко алып келет. Ирип кеткенде колдоносуздар да негизи. Ирип кеткелген ошол жерден эле алынбайт. Күндө чогулткандыктан бул сүт 2 сааттын ичинде муздатылып калса, бул сүттүн сапаты жакшы болот. Иригенден творог жасайт деп коет быштак. Бул эми ирилген сүттөн жасалган творог быштак, ал баягы кардарга жеткенге чейин бат эле бузулуп кетет. Таза эле сүттөн жасалат да. Бул баягы мурун Союз учурунда ирип кеткен сүттү деп жазатчы да. Анткени майлуулугун алыш керек, майын тартып алып, анан өзүнчө ар бир өзүнүн жана канча пайыз майлуу болуш керек, ошонун нормалдашып, ошо калыбына келтирип туруп жасайт. Сиздерде бул чүй боорунда атаандаш барбы? Сиздер элеби? Атаандаш бар, аябай. Бул атаандаш болмойюн ошо өсүш болбойт да. Бул жакшы эле көрүнүш. Дүкөндөргө барганда бүгүн билип атабыз да, сиздердин алат экенбиз адал депчи. Башкалардын ала берсек болот да. Алар кандай? Башкаларда атаандаш катары. Атаандаш катары жанагы уютмалары жанакынтип халал деген сертификат менен жасалган болсо ала берсе болот. Эми бүгүнкү күндө бул өзү адал тамак жеш, бул иманга тиешелүү маселе болсо керек. Ошо балдарга ошо таза, адал рызкы менен тазалган жакшы тамак берген, бул адамдын ошонун зээнине да жакшы болот, баардык жакка жакшы болот да. Ошон үчүн көптөр, көп мусулмандар ошол карап жеп калды. Кайсы болбосун ошол адал бекен, адал эмес бекен деп карап анан жейт да. Ошого биз ошон үчүн көңүл буруп, ошону өтсөк деп анан өтүп алдык да. Мен мисалы бир китеп жазып жүрөм, ыр жазып, эми билесиздер да. Анын ийне жибичин билем да. Окурман кайсы мезгилде кандай окуйт, кайсы талаптар аткарыш керек, жүрөккө эмне дары темалар козгош керек дегендей. Сиз дагы ушул адис катары сүттүн эмне ден соолукка кандай бир өзгөчө пайдалары бар? Айтып берсеңиз. Бул сүттүн көбүнчө акыркы далилдүүлөрү боюнча бул сүттө бизде кичинекей кезде өзүбүздөрдө билип калгандар болуш керек. Апаларыбыз сүттү саап келер менен суулай кичинекей балдарга берчүлөр. Бул сүттө көптөгөн витаминдер көп. Биякта белок дейбиз, ошол белок деген ошол адамга керектүү витаминдер.
Анан бул сүт азыктары көбүнчө жаш балдарга аябай сиңиримдүү. Бул жерде көп нерселер баягы энеден төрөлгөндөн кийин, эненин сүтүн ичкенден кийин башка тамакка сразу өтүп кете албайт. Ушу сүттөн беришип, анан чоңойтуп аткан ошол бирден бир пайдасы көп экенин, хадиске ошон үчүн келип атканын, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып аткандыгын, бул пайдалары көп да. Алын кальций болот, ал жерде белок болот, ал жерде кубаттуулугу өзүнкө сиңиримдүүсү жакшы болот. Көп жакшы ден соолукка пайдалуу микро макро витаминдер, элементтер көп да. Сиздер дагы башка кандай азыктар чыгарасыздар? Бул сүттөн көп түрлүү сүт азыктар чыгат да. Булардан кефир чыгат, йогурт чыгат, быштак чыгат, кургак сүт чыгат, сыр чыгат, май чыгат. 6-7 түрлүү, андан кийин анын ичинен 70тен ашык түрлүү сүттөрдүн майлуулугуна жараша сүт азыктар Ушу чыгат. биз суроода мына дүкөндөргө барып сүт алабыз, айран алабыз дегендейчи, баарынын сыртында жазылган дем баягы ушул мөөнөткө чейин жарайт деп. Кээ бирөө 1 айга чейин көрүп жүрөбүз. Негизи канча болуш керек? Биз алданып алып аткан жокпузбу? Башкалар кандай жасайт? Балким сырттан келген сүттөр менен сиздердин сүттөрдүн айырмачылыгы кандай? Бул жанакы сиздер көрсөңөр керек атайын ультра пастеризация кылып коет да. 140 градуста тез бышырып, анан муздатат. Бул 6 айдан 1 айга чейин мөөнөттү үйдөгү температура менен тура берет. Бул ультра пастеризация деп коет. Бул тез, бийик, жогору температурада бышырып, кайра муздаткандыгы үчүн да. Мунун көпкө тура бергени менен мунун пайдасы азыраак да. Пайдасы азыраак дегеним, бул сүттө көп бактериялар бар, пайдалуу. Ошону баары тең өлтүрүп коет да. Муну анан ал күнгө койсоң дагы ирбейт, тура берет. Бунун кичинекей балдарга жанакынтип пайдалуу азыктар болушун дегенге азыраак. 7 күн, 10 күндүк мөөнөттөгү сүттөр булар пайдасы көбүрөөк. Анын бышырганда пастеризация дейт, өзүнүн методу бар, бышыруу. Ал 90 градуска чейин чыгарат дагы, анан убакыт 20 секундта кармайт, өзүнүн технологиясы бар. Ошого карата кармап туруп, анан кайра муздатып, анан коет. Ошондо 7-10 күндүктөр бул жанакындай жаңы, свежий деп кетет. Бул мында пайдалуу азыктар көбүрөөк, пайдалуу витаминдер көбүрөөк. Биздики 10 күндүк, 7 күндүк мөөнөттөгү сүттөр. Бул жакшы. Тигини да жаман дебейбиз, бирок пайдасы бул көбүрөөк пайдалуураак болот да. Эми жанагы кургак сүт кандай айта аласыз? Кургак сүттү дагы биз чыгарабыз, ошо кургак сүттү. Кургак сүт болсо бул жана сүттүн майлуулугун алып туруп, бизде кыргыздарда көк сүт деп коет го, абрат. Ошону 200 градус жогору температурада ошону чаң кылып кургатып алып анан колдонулат да. Муну көбүнчө жанакындай башка кайра сүттү кайра калыбына келтирүү үчүн ошо кургак сүттү жасап алып, анан ага кайра суу кошуп, кайра сүт кылып колдонот да көптөрү. Бизде могу ысык мамлекеттер көп ошондой кылып колдонот. Биз азыр ошондой кургак сүттөрдү башка мамлекеттерге сатабыз. Казакстанга көбүнчө сүт жетпей калса. Мунун зыяндуулугу жок, бирок мунун пайдалуулугу азыраак да. Зыяндуулугу жок, мунун пайдалуулугу азыраак. Себеби жанакындай айтып атпаймынбы, азыраак температура, тигил 200 градуста эчтекеси калбайт да, баары тең баягы даамы калат, анан өзүнчө бир өзгөчөлүктөрү тигиге караганда пайдалуу бактериялар деп коет, ошолор өлүп калат. Тигинде ал кыймылда болот, живой болот да, ал пайдасы көбүрөөк. Витаминдер көбүрөөк болот. Сиз ушул азыктарыбыз адал деп атпайсызбы? Ушуну кантип аныктайсыз? Мындай кокусунан барып текшергендер барбы? Бул сертификатты алганда, бул адал деп айтылгандан кийин, бул халал сертификатын алганда, бул жыл сайын бирден келип турат. Ошо биз жыл сайын жаңыртып турабыз. Азыр могу ISO 22000 деген бул биз өзү эксперттерди алып келип, буну Европадан келип, атайын көп акчага 3 жыл даярданып, ар бир ошол жерде иштеген кесипкөйлөрдү окутуп, ошонун стандартка жеткирип, анан 3 жыл дегенде ошого жеттик да. Биз эрте эле чыкмак элек ушул рынокко. Анан 3 жыл даярдандык. Себеби 3 жыл даярданып, ошо менен бир эле жол берип койбойт. Аны келип жыл сайын кайра аны текшерип турат. Текшергенде ошого жоопкерчиликке ошого татыктуу болсо, ошонун баарын тең анан изилдегенден кийин анан кайра сертификатты жаңыртып берет. Ошол ISO 22 система HACCP деп коет. Ошол дүйнөлүк талаптарды эске алуу менен киргизилген атайын өзүнүн көрсөткүчтөрү бар. Ошо көрсөткүчтөргө жеткенде гана ошол жарат.
Ал көрсөткүчтөр эмнени түшүндүрөт? Ал тазалыкты, ошол жердеги баардык абанын канча градуста болуш керек цехтен баштап жуулганы, тазалыгы, ошол процесстердин туура колдонулганы, ошол механизмдер сакталгандыгы баардыгын эсептеп тууралагандан кийин гана ошол сертификат берилет. Ошон үчүн бул талаптар аябай жогору турат. Муну уже кардарлар да түшүнүп биле баштады. ISO 22-ни өткөн, бул жөнөкөй ишкана өтө албайт. Бул ишканага көптөгөн салым кошулуп, көптөгөн акча талап кылынат, жана ошо кесипкөйлөрдү окутуш керек. Ошо окутуп билгенден кийин гана ошол сертификатты алат. Ошо 22000 ISO 22000 деген сертификатты алгандан кийинки халал деген сертификатты алыш, эми бул ошол тазалык баардыгы сакталган, эми мунун жанакынтип коюлган уютмалары, анан каяктан келгени ошол сакталып такталгандан кийин анан берилет. Ошон үчүн жыл сайын келип, аны текшерип, анан өткөрүп турат. Ар бир ишкердин кыялы бар да. Сиздин да кыялыңыз кандай? Келечекте дагы сүт азыктарынан кандай нерселерди чыгарсам деп ойлойсуз? Мисалы азыр улуттун өзүнүн жеке таандык азыктары бар да. Дүйнөгө жарыя кылсак болот. Курут бар, сары май бар, мисалы да. Кандай эмеңиз бар сиздин? Биз буларды эле чыгарып келатабыз. Биринчиден биздин максат ушу кардарларга пайдалуу, нукура, табигый, таза сүт берүү, сүт азыктарын берүү. Ошону бергенде бул эл дагы түшүнүп билиш керек. Ошол ишеничти пайда кылыш. Ошондой чын эле ошол ишкана таза, табигый, пайдалуу сүт азыктарын берет деген. Себеби сырттан келип атат азыр. Казакстандан келет, Россиядан келет. Ошол эле биз сүттөрдү сатабыз, ошол эле кургак сүтү, ошол эле майды сатабыз. Алар кайра сырткы мамлекеттерден келет да бизге. Келгенде сырттарына жазып коет, ошол натуральный, таза сүт азыктан жазылган деп. Бирок анын ичи көбү туура эмес да. Биз ушул стандартка келгенден кийин, ушул Алла Таалага жалынып, ушул халал кылып адал азыктарын берели дегенден кийин, ошол иштеген ишканадагы киргенден баштап чыкканга чейин, ошол жерде иштегендер дагы ушул адал азык чыгарабыз деген бир жакшы, элге жакшы тартуулуп, сапаттуу сүт азыктарын беребиз деген үмүт менен баардык талаптар шайкеш келгенге жеткирдик. Биринчиден бизге ошо элге ден соолугун чыңгаганга таза, табигый сүт азыктарын берүү. Андан кийин экинчиден ошол таза сүт азыктарын стабилдүү, бирдей сапатта берүү. Бул сүт ушундай, сиз айткандай, карап турсаң, кичине көзүңдү бияка алсаң, бул ирип кетет. Ошол ирип кетпегидей, түрлүү кошумчаларды кошулбагыдай кылып таза азык берүү биринчи максатыбыз. Элдерге ишенич алып келүү. Экинчиден сиз айткандай, жана курутту чыгарып атабыз, уйгумуз чыгарсак деген ниеттер бар. Ошонун баарын тең биздин баягы кыргыз маданиятындагы кыргыздардын өзүнүн мурунку өзүнүн маданияты сиңирип калган жакшы азыктардын көлөмү азыраак болуп атат. Ошо менен сырткы мамлекетке чыгып таанымал болгонго ушуларды чыгарсак болот. Бирок эмнеси жакшы, ошо кошуна Казакстан мамлекетинде Кыргызстандан келген сүт азыктарын булар жакшы алышат. Себеби булар Бишкектики экен деп алат да. Бишкектики болгондо биякта көп ишканалар жанагындай кошумчалар жок. Себеби сүттөрүн 20 күнгө узартабыз, 30 күнгө узартабыз деп стабилизатор деп коет. Жанагынтип бекем кармап турчу, ирип кетпечи кошумчалар кошо беришет. Бизде ошолор кошулбайт. Ошон үчүн Казакстанда кардарлар биздин майды, биздин сүттү, биздин азыктары кирээ менен талап алышат. Жакында эле ошол жакта атайын выставка болду. Ошол выставкада алтын медалын утуп алдык. Биздин майыбыз мына алып келип биздин балдар коюп кеткен экен. Биздин майыбыз ошол Казакстандын ичинде баягы эч кимге көрсөтпөй өзүнчө жана жюрилер отурат. Ошолор баалагандар, баалап, даамдап көрөт баягы. Кимдики экени айтылбайт, ошол могу даам жакшы экен деп анан ошону биздин кыргыздарды утуп кеттик. Ошого бизде айтып атабыз, ушу Кыргызстандын майы, сүт азыктары жакшы деп. Ошон үчүн көп кардарларга да айтат элем. Негизи Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт азыктары сырттан келген сүт азыктарына караганда аябай эле пайдалуу, анан таза нукура болот. Сүйүндүк мырза айтып атат. Сүйүндүк мырзанын кант заводунда сүттөрдөн алгыла адал экен. Тиги сүт десеңиз эске түшөт го, эми мына учуру келгенде баарыбыз бээнин сүтүн ичебиз деп жайлоону көздөй жөнөгөндөр бар, жөнөйбүз дегендей, бирок бээнин сүтү эмес, саамалы пайда деп жүрүшөт. Негизи эле ушул бээнин сүтү боюнча ойлонуп көрдүңөрбү? Мисалы үчүн жайлоого бара албагандар бар, ошонун баягы сапатын жоготпой элге тартуулайлы деген. Ошол бээнин сүтү менен сиз айткандай уйдун сүтүнүн айырмасы аябай көп да. Бээнин сүтүнөн кымыз жасалып, анан саамал кылып атпайбы? Ошондогу жанакы уютмалар ушунчалык күчтүү болот. Эси биз ушул биздин сүт чыгарган уйдун сүтүнөн жасалган заводко алып келип бээнин сүтүн киргизе турган болсок, уйдун сүтүнүн сапаты бузулат да. Ошону бул өзүнчө башка заводдо жасаш керек. Бул баягы аба менен келип
кире турган болсо ошол. Атак бизде жакшы ойлорубуз бар эле, ошол кургак бейни сүтүн кургатып көрөлү деген. Анан көлөмү көбүрөөк керек болуп атат, анан ошого анан көптөгөн финанс каражаты керек болуп атат. Бүгүнкү күнгө азыр ушул сүт азыкты, уй сүт азыктарын бир деңгээлге чыгарып, кардарлардын баардык суроо талаптарын аткарып, андан кийин жасасак деген ой бар. Бул сүт уйдун сүтүнөн жасалганда эле уйгумуз жасаса, бул да аябай пайдалуу. Жанакы айрандар жакшы, кефирлер жакшы, көп пайдалуу, мында да көп азыктар бар. Бейники бизде жанакындай акыркы жылдары көп туризм жакшы болуп, ошол бейни сүтүн ичели, самал ичели деп атпайбы, ал дагы аябай жакшы, пайдалуу экенин көрсөтүп, ошол рынок талабында, шартында суроо талап көбөйүп, элдер көбөйүп атат да. Атак биздин кийинки 22-23 жылдарда ошону ойлонолу деген оюбуз бар. Баягы казанчынын өз эриги кайдан курак чыгарса дейт, сиз заводко барып сүт ичип алсаңыз керек. Же устанын тоосу жок дегендей, сиз деле сүт аз ичип кандай пайдаланасыз? Бул сүт азыктарын биз өзүбүз, мен дайыма айтып келем, өзүбүздөн чыгарганыбызды өзүбүз биринчи жеп, анан өзүбүз ушуну жакшы жаманын аныктап, анан элдерге тартуулайлы деп. Сиз айткандай биз азыр ушунчалык балдар үйрөнүп калган. Көп жыл иштеген, ошол жерде иштеген биздин кесипкөйлөр бар. Майды даамдап туруп, могу таза май, таза эмес май экенин билет. Балдарыбыз бар, ушундай. Анан өзүбүздө дайым ошо ар бир сменде чыккан сүт азыктарын ар бирин даамдап көрүп, текшерип туруп анан чыгарабыз. Үйүндө уйлары бар, көп сүт алып өздөрү сатып жүргөндөр бар да. Аларга балким сиздерди тааныбай жүрөт, кандай кеңеш айтасыз? Силерге барыш керекпи, же кандай кайрылыш керек? Мен айтайын дегеним ошол кардарларга бул чоң заводдордо чыккан сүт азыктары көбүнчө текшерилет. Аякта баардык лабораториядан өткөрүлөт. Анан бул жерде сүт азыктарда да көптөгөн зыяндуу жана бүрчүлөс оорусуна, көптөгөн ооруларга ошондон жугуп калышы ыктымал. Көптөр сыртта базарларда сатып аткан азыктарды айтат элем, жана көбүнчө быштактар, көбүнчө сүттөр, айрандар, көбү жана белгилүү температурага чейин ысытып, кайнатып сүттү анан жасабаса, бул жанакындай зыяндуу бүрчүлөсный палочка деп коебуз, ошолор өлбөй калса, алар ошол жеткирилбей калса, ошол жерден ичкен бул өтө эле коркунучтуу. Ошон үчүн дайыма ошол сертификаты менен тастыкталган, туура сатылган жерлерде, муздаткычтарда коюлуп, анан көлөкөгө койбой эле күнгө коюп алып сатып атпайбы базарларда. Ошолордон коркунуч көбүрөөк да, ошол үчүн айтар элем дайыма кардарларга. Ошол атайын дүкөндөрдөн, муздаткычтардын ичинде турган, туура технологиясы, сатуу технологиясын сактаган жерлерден алган жакшыраак болот. Анан кардарга өзү көрүнөт, кайсылыкы даамдуу экенин кардар өзү эле тандап алат. Биз акыркы жылдары өзүбүздүн көлөмүбүз көбөйүп келатат, иштеген ишканабыз да чоңоюп келатат. Канча киши иштейт? 328-330 киши иштейт ошо ишканабызда. Мурун 35 киши иштечү, азыр ошо көбөйүп, көлөмү көбөйүп, анан Кыргызстандын булуң бурчуна чыгарып, Казакстанга чыгарып, Россияга чыгарып, Тажикстанга чыгаргандан кийин көбөйдү көлөмдөрүбүз. Абдан жакшы маек курдуңуз. Бир адал кафеге бара турган болсок, анын ээсин тааныган бирөө айтат да, мен анын ээсин тааныйм, такыба, коркпой барып тамак ичебиз деп. Ишеним да. Эми сизди тааныган бар, тааныбаган бар, биз тааныйбыз дегенде сүйүндүк ажы деп өзүңүз жөнүндө жеке суроо бергим келип атат. Сиз кандай мусулмансыз, кандай китептерди окуйсуз, балким бирөөлөргө да үлгү катары сабак болсун, кандай кеңеш бересиз, Рамазанда да кандай ибадат кылсак болот, балким биз билбеген эми көп сырлар бар да. Мен өзүм ошол кесибим менен курулушчу болдум эле. Анан ошол бирден бир баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей биз окууну бүткөндөн кийин жана перестройка башталды. Ар ким өзүнүн арманын өзү согуп калды. Ошол кезде ошол бирден бири айланып келип ошол сүткө кирип калып. Жашыңыз канчада? 67-жылкымын. 53-гө келди. 52 жашында Жантайхан Сомкөлгө барган билесиз да, жаш экенсиз. Анан ошол сүт азык менен иштеп калдык. Ошол сүт азык менен иштеп анан кийинки окуп, кайра башка билим алып, өзүбүздү өнүштүрүп ошо сүт азык менен иштеп калып, сүтчү болуп калдык, сүт иштеткен ишканага. Азыр эми биз иштеген ишканада ошол негизги ишкерлерибиз көбүбүз кызыктуу нерсе, башка бир ишканалардан бошоп келип, ошо биздин ишканага келип иштегиси келгендер бар экен. Мен ошону сурап калсам, эмнеге десем, ошол ишкана адал азык эле чыгарат эмес, ошо ишканада береке бар. Динге
көз карашы туура экен деп. Ал ишканада намаз окуганга мүмкүнчүлүк берет экен. Ошонун смендери боюнча атайын жылдырып, жумага барганга мүмкүнчүлүк берет экен. Жакшы кесипкөй адамдар келе баштады да. Биз өзүбүз алымдар менен сөйлөштүк, кандай кылганда биз ошо туура иш кылабыз. Ошо мусулман кандай кылганда туура иш болот деген. Ошол мусулман качан өзү башка бир мусулманга кажатын чечип бир пайда бере турган болсо, бул ошол жакшы нерсе деп ошого биз көбүрөөк багыт алып, бул пайда табыш эле эмес, байып кетиш эмес. Биздин негизги максатыбыз ошо мусулмандарга ишеничтүү адал азык бериш. Сүйүнүк мырза, Алла разы болсун. Сиз айтып атсаңыз, менин да бар иштегим келип кетти. Барсам аласыздар да. Сиз келсеңиз, сиз баштап адал азык могу экен деп жакшы башына туруп берсеңиз алабыз. Негизде үчүн бири болуп калам да. Сизге терең ыраазычылык, эми убакыттар экен, ишиңиздерге ийгилик, сүйүндүк, сүй менен башталып, акыры сүткө келипсиз, сүттөй тилегиңиз ак болсун. Жараткан кыялдарыңызга жеткирилсин. Эми Рамазанда отурабыз. Эркин микрофон берейин, кыска нуска элге каалоо тилек батаңызды айтып койсоңуз. Бардык мактоолор Алла Таалага болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алланын рахматы жана салаваттары болсун. Урматтуу биздин мекендештер, ушул момун мусулмандар, ошо Рамазан айында ошо сиздер да бияка бизди чакырып келип, ошо мүмкүнчүлүк бергенге сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бирден бир. Экинчиден, ошо Алла Таала буйруп ушул жерге алып келип атат. Ушул көптөрү ушул Рамазан айында жакшы тилек кылып, өзүнүн ыйманын бекемдеп, жакшы орозо тутуп, Алланын ыраазычылыгына табуу деп бир жакшы тилектерди кылып атат. Ошол кармаган орозоңуздарды Алла Таалам кабыл кылсын. Кылган дуаларыңыздар кабыл кылсын. Өзүңүздөр өстүрүп аткан уул кыздарларга ыйман берсин. Ошол келечекте жакшы бир күчтүү мамлекетте жашаган инсандар болсун. Мамлекетибизге ушул токчулук берсин, кененчилик берсин. Ушул ылааттан, жаман оорудан эртерээк чыгып, ушуну жеңип, жакшы бир ар бир үйдө кубаныч тартуулап, дастаркондор дайыма даңга толуп, жакшы бир ийгиликтердин күбөсү болуп бир жеткенге Алла Таала силерге насип кылсын. Окуган намаздарыңарды Аллах кабыл кылсын, кармаган орозоңорду кабыл кылсын. Деги эле ошо сиздер ата эне болуп тарбиялаган уул кыздарыңар ошо мамлекетибиздин керегине жараган, жакшы инсан болгон, жакшы күчтүү мамлекетке айландырган уул кыздарды тарбиялаңыздарга биз тилектешпиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Орозобуз кабыл болсун. Тилегиңиз кабыл болсун. Сизге терең ыраазычылык, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу көрөрмандар, эртеңден баштап канттагы сүт заводунан чыккан азыктар менен ооз ачыңыздар, Кудай буйруса. Демөөрчү болгон биздин берүүбүзгө инсандарга терең ыраазычылык, кандай жардам кылсаңыздар, Алла Таала сиздерге эки дүйнөдө жардамчы болуп, эки дүйнөдө бактылуу кылып, Фирдаус жаннатта сүйүндүрсүн. Эртеңки күнгө чейин сиздер менен коштошмокчумун. Аман болуңуздар. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камыр даярдап, кооздуп жасачубуз. Апамдын рецепттерин мен түбөлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Рахмет чайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы.